Самастар урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз мынакей Молдонияз Чоң Отамдын 200 жылдык мааракесинде чогулуп атабыз. Бардыгыңыздар куш келипсиздер. Молдонияз мен Бекмырзабек Малик Мойдонович Молдонияздын кыбырасы болом. Ушундай бир жакшы күндөр болуп атат бизде. Чоң Отамдын 200 жылдык мааракеси белгилеп атат. Ушул маараке менен бардыгыңыздарды чын жүрөктөн куттуктаймын. Чоң Отам Кыргыздын алгачкы жазгыч акыны болуп, өзү кол менен китептерди жазып тараткан киши болгон. Ал кишинин ачылбаган булактай болуп, көз ачылбаган булактай болуп турганда 1957-жылдары Болот Юнусалиев белгилүү окумуштубуз. Болот Юнусалиев келип, ошол киши баштап булактын көзүн ачып, андан кийин бир топ окумуштуулар улантып, Советтер Союзу таркап кеткенден кийин негизинен ошондон кийин көтөрүлүп баштап Омар Соороновдун жетекчилиги астында ушул китептери чыгып, башка болуп элге тааныла баштаган. 170 жылдык мааракесинен кийин мына 200 жылдык мааракеси аябай жогорку ушундукта белгиленип, президентибиз Садыр Нуркожо Жапаровдун катышуусу менен өтүп атат. Элдин маанайы аябай жакшы. Кудай бизди ушул тоюбузду кут кылсын. Чоң Отамдын аты өлбөс өчпөс болуп калат деп мен чоң ишеничтемин. Валентина Александровна Мальцева, Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина, город Сыктывкар, Республика Коми. Я очень рада, что сегодня побывала на таком мероприятии. Я рада тому, что такие мероприятия устраиваются людьми, что мы здесь видим дружбу, единство народа. И это очень греет душу, что люди чтят своих потомков и что традиции тоже уважают. Я поражена гостеприимством людей, и я хочу, чтобы всегда Кыргызстан и Россия дружили. Молдон Нияз первый, кто написал арабские книги. Это философ, это писатель, это фольклорист. И я рада, что я побывала на этом празднике, на празднике, который объединил всех людей. Я буду обязательно рассказывать россиянам о том месте, где я побыла, и там, где чтут традиции. Чоңлай районунун Кызылешме айылынан келдим. Кадамжай районунда мына бүгүн өтө чоң маараке болуп атат. Молдонияз абабыздын 200 жылдыгы. Ошого атайын көргөлү 4-5 адам келгенбиз. Жакшы маанайда, элдердин маанайы жакшы, аябай жакшы деңгээлде өтүп атат. Бул жерде улак берилген, алдыңкы сорунга жип машина коюлуптур, Volvo, 3 машина коюлуп, торпок, тайларды коюптур. Элдин маанайы өтө жакшы деңгээлде өтүп атат. Мен Жайжанов Адылжан деген жазуучу журналистмин. Молдонияздын чыгармачылыгы боюнча өзүнчө китеп бастырып чыгарганмын. 5 тилде 100дөн ашык макалаларды жазып чыгардым. Анан бүгүн мына насип экен 2023 жылдын 13 декабрында Тамаша айылы менен Кызылбулак айылынын ортосунда мындай улуттук ат оюндарына туш болуп, мындай каада салттарыбызды көрүп, боз үйлөрдүн тигилишин көрүп, боз үйлөрдүн жасалгаланышын көрүп, улуттук тамак аштардын даярдалышын көрүп чыктык. Бул жерде ушул Молдонияздын урпактары, анын кайын журтундагы урпактары аябай жакшы даярданып келгендигин баса белгилөөгө болот да. Биз билбеген улуттук тамак аштар, даамдуу тамак аштар, химиялык элементтер кошулбаган тамак аштар даярдалган экен. Биз билбеген айрым ушул боз үйлөрдүн ичиндеги жасалгаларды байкадык. Аябай кубанычта болдук. Элдин активдүүлүгүн байкоого болот. Өзгөчө ушул педагог кыз келиндердин Молдонияздын санаттарынан ырдашы, анан дагы жаңы ырларды аткарышы, комуз серти ырдашы, бири-бири менен мамиледе болушу жөнүндө аябай жакшы даярданып келгенин байкадык. Ушул комиссия мүчөлөрү жакшы пикирге келдик. Анан өзүбүздүн жыйынтыгыбызды чыгардык. Ушул учурдан пайдаланып бардыгыңыздарды
Kırgız жазма adabiyatının başçısı, Kırgız elinin oyçulu, tarihçisi, sayakatçısı, sayasatçısı Moldaniyaz Ernazar oğlunun 200 yıllık marekesi menen kutluktayım. Uşunday mareke mundan arıdağı 250 yıllık, 300 yıllık, 500 yıllık, 1000 yıllık, 5000, 10.000 yıllık bolup belgilene versin. Bardığınızlarga жақсылыктарды каалайм. Саламатсыздарбы, урматтуу калың калкым, улуу журтум. Азыр ушул жергебизде Кадамжай өрөөнүндө, Кадамжай районунда Кыргыздын эң алгачкы жазма акыны, илимпозу, философу, акылманы, ушунчалык эл жери үчүн күйгөн мекенчил инсаны Молдонияз бабабыздын 2 кылымдык юбилейи, башкача айтканда 200 жылдыгы болуп атат. Мына ушул 200 жылдыкка Молдонияздын урпактары ушунчалык жакшы даярданыптыр бардык жагынан дегенибиз Молдонияз жөнүндө көптөгөн китептер чыкты, илимдер изилденди. Молдонияз жөнүндө эң сонун көркөм тасма тартылыптыр. Ошондой эле ал жөнүндө дагы көптөгөн иш-чаралар болуп, музей ачылыптыр, үй музейи, анын үңкүрдөгү мектеби, бүт бардыгын көрүп чыктык. Жана сырттан келгендердин бардыгы кайдыгер калбай тургандай эң сонун иш-чаралар болуптур. Анан дагы ошол жерде маданият үйүнүн алдында жакшынакай боз үйлөр тигилип, анын ичинде Кыргыздын не деген укмуш даамдары жайнатылыптыр. Азыр болсо кыштын абдан ызгар суук күндөрү кар жаап атат. Ошого карабастан алыскы Кызылбулак айылынын ат майданында эң жакшынакай даярдыктар болуп, бул жерде улак оюну, ошондой эле 10дон ашык боз үй тигилиптир, көргөзмөлөр, боз үйдүн жасалгалары, тамак аштар, ошондой эле Молдонияздын чыгармаларынан үзүндүлөр аткарылып, абдан тамшандырып, таң калтырып, ыраазы кылды көргөндөрдүн бардыгын. Ошондуктан бардык эл журтка ыраазычылыгымды билдирип, көңүлүм көтөрүлүп, жан дүйнөм эргип турат да. Андыктан мен кыргыз элиме абдан жакшынакай өзүмдүн толгонудан чыккан каалоомду айткым келет. Жакшылыктар жанашып жалпыбызга, жамандыктар кала берсин артыбызда. Ийне менен тереңдеп кудук казган илимдүүлөр көбөйсүн калкыбызда. Ошондуктан бардык эл журтка айтарым, төгөрөңөр төп келсин, теңир бата көп берсин, ийгилик болуп дайыма итиңер дагы чөп жесин. Мен Саттаров Асылбек Матмурсаевич, Молдонияз атындагы мектеп гимназиянын жетектеймин. Биз ушул Молдонияз бабамдын ысмыны 1993 жылдан бери биздин мектеп алып жүрөт. Мунун кыскача тарыхына токтоло турган болсом, бул мектептин башаты Молдонияз бабам ачкан мектеп үңкүрдөн башталат. Себеби Молдонияз бабам 1907 жылы аламдан өткөндөн кийин ошол мектеп үңкүрүн жанына Совет бийлиги башталгыч мектебин курат. Ошол жерде окуган аксакалдар азыркы кезде бизге айтып беришет. Ошол Акыя атындагы башталгыч мектеп Молдонияз түптөгөн мектеп үңкүрүн жанына салынып, андан кийин ал мектеп 1964 жылы 8 жылдык болуп жанына Пальмира Талият атындагы мектеп салынган. Ошол Пальмира Талият атындагы мектеп кийин 1988 жылы чоңойтуп 3 этаждуу болуп салынып, азыркы кезде мен жетектеп аткан ошол Молдонияз атындагы мектеп гимназия ушул даражага өсүп жетти. Азыркы мезгилде мектепте 52 мугалим эмгектенет, 22 тек кызматкер, 822 окуучу окуйт, мектеп 2 сменде сабак окутууну жүргүзөт. Мен Султанова Бактыгүл, Кадамжай районунун Көтөрмө айыл өкмөтүнүн Молдонияз айылында жашайм. Айылым Аксуу Дайра жээгиндеги, атенем Кызылбулак элиндеги, айылымдын эрке кызы сүйүп баккан урпагымын Молдонияз дегиндеги. Молдонияз чоң атабыз ырлары, санаттары. Молдонияз чоң атабыз сыя менен ырларыны калтырып кеткен философ, ойчул, аалым санаттарынан азиз кылган бандаси, адептүү болот жашыда, доору келген банданын давлаты кетпейт башыдан. Мейман кана шыпыртып, мейманы күндө үзүлбөй, береке бар ашыда. Алганы сулуу кашыда,
дәулет кетсе аш кетет, ажал жетсе баш кетет, насибасы үзілсе тақтан тайып хан кетет, арғымақтан жал кетет, адамзат бірдей турабы, айдап жүрген мал кетет, келин кетет, қыз кетет, 90 шықса мұз кетет, асманда жүрген паранда, индусқа қарап күз кетет, машырықтан башпағып, мағырып қарап ай кетет, алалу жылқы айдатып, алайға жазда бай кетет, дүниенің бурчуға соодагер болып сарт кетет, өлімді алып мойнына, чымынча жанын қырқытып, Мәккеге қарап март кетет. Uzun болсо өмүрүң, 5 күн жартқан дәрт кетет, қыл құйрығын шүйдіріп, қыздай жалын өрдіріп, айда салыс ат кетет, өтө қызыл бат кетет, сайылғақ дейт дүнияда, Самарқанд қарап сарт кетет, таң жарыса түн кетет, оңардан нары күн кетет. Мен ошол көтөрмө айылын өкмөтүндө, ошонун Кызылбулак айылында жашаймын. Молдонияз бабабыздын 200 жылдык мааракесин күтүп атабыз. Ошондой эле ошо эли журтка, Кыргызстаныбызга жана элибизге бардыгы тынччылык, бакубатчылык, баарынын иштеринде ийгиликтерди каалайм. Ошону менен бирге ушу эли журтумду куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Даткайым деген ырымды аткарып берүүгө уруксат этиңиздер. Улуу бир тоонун боруна уюлгуп учкан кош болот, сурма көз сулуу даткайым, кандай бир жанга тош болот. Ой, сурма көз сулуу даткайым, кандай бир жанга тош болот. Карарган тоонун боруна кайкып бер учкан кош конот, кара көз сулуу даткайым, кандай бир жанга тош болот. Ой, кара көз сулуу даткайым, кандай бир жанга тош болот. Ала тобошу ак жалдан абайлап баспай тай кылдым. Азгана ойноп көп күлгөн, даткайым сенден айрылдым. Ай, ой, кара көз сулуу даткайым, кандай бир сенден айрылдым. Кайрат айылынын тургуну Төрөкулова Ырыскүл Тешебаевна. Биз Молдонияз атабыздын 200 жылдык маракесиге келип, ошо өзүбүздүн санаттарынан айтып, анан өзүбүздүн Молдонияз атабызга аталган авторлук ырларыбыздан окуп берейин. Ыр санат жазган ыр курап, саякат акын ыр курап, серепчи болгон атабыз кылымга аты миңди улап, ак суунун боюн бойлогон, ар кимге жүрөк толгогон, түпкүсүн айтып жеткирген түрк тилдүү акын деп билем. Кагазга жазып калтырган, кармабай калем жат кылган, кыйла жер баскан алпакын кылымдар бою айтылган. Мактанам жазып ыр менен, маанисин билсең өтө кең, тарыхта калды айтылып, Молдонияз ат менен. Окусаң санат дигарастын барактарын, өзгөчө өткөн кылым катылганын, даңктап бир мактап сыйлап, даңктасак дейм, көнөрбөс Молдонияз мурастарын. Айылымдан ак суу дарыя агып өткөн, атасам көркү соонун жашыл көктөм, анткени тарыхтардан орун алган, тоо ташында Молдонияз бабам өскөн. Калпыган алгачкыдан ырлар жазып, көөдөнүнөн толукшуп, ашып ташып,
балдарга тамга таанып ат жаздырып, көнөрбөс мурастарга из калтырып, Молдонияз бабаны даңктап келем, ак суум агып өткөн айылым кенен, кай жакка барсам дагы куса болуп, жетерге ашыгамын жүрөк толкуп. Биздин Молдонияз акыныбыздын тоюнун меймандары. Мен Дилордо адаби ириминин мүчөсү. Ушул ырларымды сиздерге окуп бермекчимин. Айылымда Молдонияз жашап өткөн, ойчулум санаттарын элге төккөн. Арадан көп жыл өттү, бирок бүгүн 5 китеп туш тарапка жашыл көктөм. Авамдан насыяттуу ырлар калды. Жакшылар кайра топтоп кайра жазды. Муундар алп эмгекти бийик баалайт. Арадан 2 кылым өтсө дагы. Нияз авам айылымда туулуп өскөн. Үңкүрдө бала жыйып дәрсин өткөн. Элимдин сабатсыздыгын жоёмун деп, жазгыч акын келечекке мээрим төккөн. Чагатай, араб фарсы тилин билген, ырларын көп тилдерде жазып келген. Мына эми мээнетиңди элиң баалап, той берет дасторкон жайып журтка кенен. Урматтуу алыс жакындан келген меймандар, куш келипсиздер. Бүгүнгү биздин Молдонияз атабыздын 200 жылдык мерекесине куш келипсиздер. Мен Мадымар Бабилөш, Кызылбулак айылынан болом. Ошо Молдонияз бабабызга санаттарынан айтып берейин. 5 күн өтөр дүйнөдө, белиңде пулуң барыда, бергенден жакшы бар бекен, көзүңнүн нуру барыда, көргөндөн жакшы бар бекен, бул аманат дүйнөдө, бейиштен чыккан ак соолук, көзү көкары көк кочкор, көбөйткөн Муса пайгамбар, жүрсө жазда күбөктөй, жүнүмайын жибектей, тиштери тизген мербеттей, куйругу канды наваттай, сүтү ширин шарбаттай, козголбос коңур жаныбар, койдон жакшы бар бекен. Бүгүнкү Молдонияз бабабыздын майрамына куш келипсиздер. Баарыңыздарга кут болсун. Мен Кайрат айыл өкмөтүнөн Сыдыкова Бизайна. Молдонияз атабыздын санаттарынан. Азиз кылган бандасы, адептүү болот жашынан, доору келген банданын давлаты кетпейт башыдан. Мейманкана шыпыртып, мыйманы күндө үзүлбөй, береке бар ашыда, алганы сулуу жашыда. Давлат кетсе аш кетет, ажал жетсе баш кетет, азиз таннан жан кетет, насибасы үзүлсө, тактан тайып хан кетет. Адамзат бирдей турабы, айдап жүргөн мал кетет. Молдонияз атабыз аял затына, аял темасына дагы өзгөчө көңүл бөлгөн данышман акын болгон. Анда биз ошол Молдонияз атабыздын аял жакшы аял, жаман аял темасына арналган санат дигарынан кичине айтып берсек. Иши бүтүн адамдар аяп менен пул кылат, эшик тышын жол кылат, эшигиге кул кылат, короосуга кой кылат, коноктоп күтүп той кылат. Хайыр жолун казгандар уул кызын урматтап, келгендин көңүлүн гүл кылат. Ит аягын мис кылат, ыхвалдуу эркекке кыз якшысын туш кылат. Сарайдай тутуп үйүнө салганыны куш кылат, баштыгыны тор кылат. Базардай үйүн гүл кылат, туу калган бээни сойдуруп, туздатып кышка сүр кылат. Эгерде баштуу отуруш ийгиликтин дабыр экен, жагалмай салып ойномок жаштыгынын дабыр экен. Бейбача болуп жүрмөглүк мастыгынын дабыр экен. Улуктук жеткен атагы жарлыгынын дабыр экен. Катта сүйлөмөк барлыгынын дабыр экен. Ар жерде азиз болмоклук агайынынын дабыр экен. Баланын көнү өсмөглүк ата-эненин дабыр экен. Уулдан көнү тыңмаклык алганыңдын дабыр экен. Саламатсыздар урматтуу бүгүнкү Молдонияз атабыздын тоюна келген меймандар, биз Ак Жол Камбаров орто мектебинин мугалимдери бүгүнкү кечеге бозу тигип, бозудун жасалгасын алып келгенбиз. Анда эмесе Молдонияз атабызга санат ырларын жазганбыз, ошону окуп берсек. Молдонияз аткан таңдайсың, Молдонияз жарык чачкан айдайсың, Молдонияз акын болуп таанылып, Молдонияз элин күтүп жактайсың. Buylası birge tövdü, bulamanat dünyede.
Эгерде болот сыр деген, эрмек болот өр деген. Бетте болот нур деген, мелде болот кур деген, кур деген. Ак кардан келет су деген, узабай өлөт угеген. Яңы өспүрүм жаштыкта, балачылык мастыкта. Көп жұрттарды аралап, жақшыларды мен көрдім. Башы тоқмоқ күй талас, кетмен тоғы су самыр. Алай менен әнжиен ат башы, марғалан бұларды яқшы көрдім. Мен Көксалтоктун атындагы орто мектебинин кыргыз тил жана адабияты мугалими. Көп жылдан бери ошол мектепти жетектеп келген мугалим катары. Мен ушунчалык бүгүн айылыбызда өтө чоң маареке той болуп атат. Элдер аябай көп. Мен ушул жердин кызы катары мен аябай сүйүнүп турам. Молдонияз бабабыздын 200 жылдыгы аябай сонун өтүп атат. Бул жерде эл көп, бардык элдердин маанайлары өтө жакшы. Ушундай кыргыздын улуттук тамак аштары, улуттук үйлөрү менен кыргыз үйлөр тигилген. Меймандар тосуп, бардыгы жадырап жайнап, ыр күйлөр менен Молдонияз бабабыздын 200 жылдыгын тосуп атабыз. Мен кааларым эле ушундай жакшынакай күндөр көп болсун, тойлор болсун. Бүгүн Кадамжай районунун Көтөрмө айыл өкмөтүндө Молдонияз атабыздын 200 жылдык юбилейинин 2-нчи күнү өтүп жатат. Мына ушул Көтөрмө айыл өкмөтү боюнча ар бир айылдар өзүбүздүн боз үйлөрдү тигип, элге тамак ашыбызды берип турган учурубуз. Бүгүн тойдун 2-нчи күнүндө байге ошондой эле аламан улак жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле биздин жасалган боз үйлөрдүн конкурсу өтүп жатат. Биздин боз үйлөрдө ошо улуттук колоритте, улуттук стилде ошол үйлөрдү жасап, элге көрсөтүп, элге сый тамак берип жаткан учурубуз. Мен Көтөрмө айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Курмушев Самидин. Молдонияз бабабыздын 200 жылдык мааракеси бүгүн өтө чоң, даңазалуу өтүүдө. Ага алыс жакындан улакчылар, журттар, эли журт келүүдө. Аны Көтөрмө айыл өкмөтүнүн 10 айылынын эли күтүп, аш демдеп, 500 кг күрүчтү демдеп, жакшынакай уланууда. Бүгүн ошондой эле Тамаша айылында күлүк чабуу мелдеши болуп өттү. Ага да чоң мөрөйлөр коюлган. Азыр ат чабыш улагы бүтүп, аламан улагы башталууда. Азыркы күндө биздин эң негизги милдетибиз ушул мааракени уюшканлыкта өткөрүп, жакшы мааракенин акырына чыгуу. Мен атым Өмүрбек, фамилиям Азимбаев, Көтөрмө айыл өкмөтүнүн Көтөрмө айылынын айыл башчысымын. Бүгүн биздин Көтөрмө айыл өкмөтүнүн ат майданында кыргыздын алгачкы туңгуч жазма акыны, ойчул философу Молдонияз Ерназар уулунун 200 жылдык той мааракесине арналган чоң аламан улак болуп атат бул ат майданда. Жаман сөздү айтпаңар, адамдын көөнү гүл деген экен Молдонияз.
чоңотабыз. Асыларында бүгүн адамдардын көңүлү жайдары жакшы маанайда. Биз дагы көтөрмө айылы дагы бүгүн бир боз үй тигип, алыстан келген меймандарды сыйлап узатып атабыз. Той жогорку деңгээлде өтүп жатат. Ал эми Аламан улактын катышуучулары аябай көп келишти. Кудай буйрса, бул дагы жакшы жогорку деңгээлде өтөт деген үмүттөбүз. Көтөрмө айыл өкмөтүнүн Чандек айылынан боломун. Шадманова Макпурат атым. Мен азыр сиздерге Молдон Нияз атабыздын дигарастарынан, санатырынан үзүндү айтып берсем. Батырдын бар майданда, тытмайыз кәни шайданда. Билимдин кәни Бухарда, койдун кәни Хистарда. Кан тегөрүк бышарда, көрүштүн кәни әнжиян. Мәйіздін кәні нәмәнген, пәрчәнін кәні марғылан. Қарачай кәні Қашқарда, қойдың кәні Қочқорда. Жылқының жайы жұмғалда, түлкінің кәні Тарқорда. Қара тегін алайды, Қашқар менен арпаны. Алай менен әнжиян, азиз көп нәмәнген. Пайтақты марғыланы, жақшыларды көп көрдім өй. 5 күн өтір дүнияда, білгенден жақшы бар бекен. Көзіңдің нұры барында, көргенден жақшы бар бекен. Бұл аманат дүнияда, бергенден жақшы бар бекен ой. Жан егемдин қазынасы жақшыларым бар бекен. 3 ай 90 өткенде барынан жақшы бар бекен. Жемиштери тең бышып, күзден жақшы бар бекен. Жебеге кулун байласаң, жайлоодон жақшы бар бекен ой. Кылыгы артык кымча бел кыздан жақшы бар бекен. Чаңкап туруп бери жутсаң, судан жақшы бар бекен. Хан алдында желбиреп, туудан жақшы бар бекен.